саламатсыздарбы? Мен Чакилова Бурулкан. Ушул видео аркылуу билим берүү жана илим министрлигине өз ыраазычылыгымды билдирейин дедим эле. Анткени ушундай кыйын кырдаалда элибиздин баары үйдө отуруп, балдарыбыз окубай үйдө отурган убактарда бош койбой теле берүү аркылуу жакшынакай графиктерди түзүп, расписанияларды жазып, ушундан Zoom деген программа менен онлайн WhatsApp аркылуу окутуп атышат. Аябай жакшы, бул аябай балдарга да жакшы, баарына жакшы экен. Анткени балдардын баары телевизордон ошо ар бир сабактын расписаниясын үйрөнүп алышыптыр, карап билип алышып, өздөрү эле билип эле кайсы маалда кайсы сабактан окуйбуз деп өздөрү даярданып атат. Менин 4 неберем бар, 3-өө школдон окуйт, бирөө садикте. Жада калса ошо садиктеги неберемдин дагы эжейлери ошо садиктин тапшырмаларын берип, ошо садиктен дагы тапшырмаларды берип, кадимкидей үйрөнүп, үйдөн окутуп атышат. Анан неберемдин уулусу 11-класс, андан кийинкиси 9-класс. Бул экөө тең быйыл экзамен берчү убак эле. Анан булар деле аракет кылып, ошо онлайндан, Zoom'дан деген программалардан окуп даярданып атышат. Анан эми кандай болот? Булар быйыл бүтүчү класстар, артыкча 11-классын окуган неберем быйыл тест тапшырыш керек эле. Аны кандай болот? Ошого гана ойлонобуз да биз ата энелер. Анан эми дагы бул кырдаалдан да кыргыз эли чыгат, оңолобуз. Анан Кудай аман коюп, тилекке жеткирсе, ушул замандан өтүп кетсек, тиги оор сыркоодон аман эсен өтүп кетсе, балдарыбыз школуна барса, кадимкидей окуса, анан экзамендерин кандай тапшырат, ошол убагында тапшырып, бир өздөрү каалагандай бир сабагынан тапшырып, экзамендерин берип, тесттен өтүшүп, бир каалаган окуу жайларына өтүп алса жакшы болот эле деп ойлонобуз да. Анан эми бул илим жана билим министрлиги аябай жакшы иш жасады. Балдарды бош койбой, мына бир айдан өтүп баратат, балдардын баары үйдө бош болгонуна карабай сабак окуп атышат. Мен буга аябай мага жакты да, бул программасы жакшы экен, аябай. Рахмат. Анан эми кымбаттуу ата энелер, эми бул заманда могу кыйынчылык мезгилден деле өтөбүз. Анан балдарыңыздарга жардам берип, үйдөн окутканга балдарга жардам берип, карап, бош койбой, сабагын окуганына контроль жасап койсо жакшы болууда экен. Анан Кудай аман койсо бул кыйынчылыктарды эле өтөбүз. Аман бололу, кыргыз элибиз батыраак сарс тумоо вирусубуз болсо кетсин, элибиз аман эсен айыгып, баягыдай мурунку турмушубузга барып, мугалимдер балдарын окутуп, балдарыбыз школуна барып, эжей агайларын сагындык деп атышат балдар. Ошондой бир жакшы заманга батыраак жеткенибизди каалайм мен. Кудайым буйрса, бул убакыттан деле өтөбүз, вирус деле кетет. Баарыбыз чыдайлы, кыргыз элим. Мен ушуну каалайт элем.